жагынынан тартылып келген Аскат Айнабек укуктар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз. Рахмат. Кел Аскат көз тааныша алалы эле. Өзүң жөнүндө маалымат берсең, кайсы жактын мырзасысың, э? Өзүм Нарында туулуп өскөм. 2002-жылы болом. Карапайым Чабандын баласымын. 6 бир тууганмын өзүм. Жакшы. Аскат, Чабандын баласымын деп калдыңыз. Үй жумуштарына, мисалы үчүн мырзалардагы бөлүнөт го, кээ бирлери эшиктин жумушуна анча эмес болушат, э? Сиз кандайсыз ушул жакта? Мен мындай айтсам баардык жагына эле шыгым бар. Үй жагына анча эмес, бирок сырткы иштерге жакшы эле шыгым бар, бирок ден соолукка неме бербейт. Мындайча айтканда, оор нерсе жасаганга болбойт. Ошол себептен эч нерсе жазатпайт үйдөгүлөр. Канчанчы баласы үйдө? 4-сү. Кыз барбы? 2 эжем бар, 1 байкем бар. Жакшы. Демек сиз эркестирбайсызбы, мынакей эжем? Жок. Жакшы. Аскат, келечекте кандай пландар бар мынакей? 2002-жылы болсоңуз, кайсы жакта окуйсуз? Эмне окуйсуз? Мен окууну эмеле бүттүм. Эми келип окууга тапшырайын деп ойлонуп аткам, бирок азыр тилекке каршы үйдөгүлөрдү ойлогон үчүн кыйнабай турайын дедим. Мен өзүм байкем да окуйт. Андыктан азыр окубай турайын дедим. Буюрса 1 жылдан кийин окууга тапшырам. Өзүмдүн койгон максаттарым болсо, көп эле адамдар мени айтат, мындайча айтканда, ушу мага окшош балдарды колунан эчтеке келбейт деп. Ушул нерсе ар дайым менин оюмда. Мен ушул нерсени колуман келерин аныктагым келет. Колуман бир нерсе келерин аныктап, Кыргызстанга ошол нерсени көрсөткүм келет. Жана ошондой эле көчөдө тамеки чегип, арак ичип жүргөн балдар мени көрүп алып, ушундай уялса дейм. Мындайча айтканда, ден соолугу таза туруп, аракет кылбай көчөдө тамеки чегип, ата-энесин сыйлабай жүргөндүгүнө уялса дейм. Забасыз. Кайсы кесипти тандап атасыз? Программистти тандап аткам. Андан кийин мен сизди TikToктон көрүп алып, чындыгында баа бердим, ушундай жаркылдап, анан дагы блогер деген жерде окуп калдым. Ушу блогерчиликке дагы кызыгып атат окшойт. Бүгүнкү күндө баягы жаштардын көпчүлүгү ушул тарапка багыт алгандыктан тандадыңызбы? Мен өзү башынан эле блогерликке кызыгып, башынан эле блогерликти баштайын деп чечкем. Анан орто жолдон Жఠндដ្ឋн болду, сен боло албайсың деп Instagram аркылуу блогерликти баштагам. Анан ал жактан Жఠндដ្ឋндан азырынча токтото туруп, биринчи TikTok менен баштап, эл алдына чыгып көрүнүп алайын. Андан кийин экөөнү тең чогуу баштап кетем деген максат менен TikToктарды баштагам. TikTokто көбүнчө катталуучуларыңыздын көпчүлүгү жакшы сөздөрдү айтып сизге кеңеш бергендерби же жаман сөз айтып сиздин маанайыңызды түшүргөндөрбү? Көбүнчөсү колдоп, жакшы сөздөрдүн аябай жазгандар. Ал эми хейтерлер андан санда азыраак, мындайча айтканда. Мен сиздин акыркы видеоңузду көрүп калдым. Ал жактан сиз ушул мындай колуңузду бекитип TikTok тартып жүргөнсүз. Анан кийин ачыктадыңызбы? Кийин элдер айтты, сен колуңду антип жашырбай эле койсоң деле болот, мынтип өзүң неметкендей эле тартып берсең болот дегенден ошондой ачып коюп эле тартып чыктым. Кайра айткандар болду, кайра эле жабып алчы дегендер. Бирок мага өзүмө колум ыңгайлуу. Мен колума эч наразычылыгым жок, мындай чынын айтсам. Мен көбүнчө наразы болгон бут көп жерде керек болот экен. Бутуман кыйналып кетем көп жерде. Колуман эч жерден кыйналбайм. Башка адамдар кылган нерсени кылып эле жүрөм. Бутуңузда ооруйбу? Бутумда азыр операция жакында эле болгон. Уже жарым жыл болуп калды. Протез бар. Ошол себептен оор нерсе көтөргөнгө болбойт азыр. Көп бассаңыз эч нерсе болбойбу? Жок, көп басса эч нерсе деле болбойт. Андан кийин көпчүлүгү азыркы тапта TikTokко каршы чыгып атат, көбүнчө улуу муундагылар. Бул зыян алып келип атат, жаштарыбыз бузулуп атат деген биздин эже агайларыбызга кандай жооп кыласыз? Мен ал боюнча TikTok деле бузбайт негизи. Адам өзүнүн тарбиясынан болот ал нерсе.
эгер жакшы тарбия көргөн болсо тиктокко кирип жакшы тарбиялуу видеолорду тартат деп ишенем. Ал эми тарбиясы жок адамды канчалык айтсаң дагы ал баары бир өзгөрбөйт, ошол бойдон кетет. Андыктан андай нерселерге сөз коротуп болбойт деп ойлойм. Сиз көбүнчө кайсы багыттагы видеолор тартасыз? Азырынча тарбиясы деле жок, өзүмдү гана тартам. Буюрса бул жакка келгелиңе аз эле күн болду. Эми бул жактан бир мындай мааниси бар видео тартсам деген ой бар. Бирок азыр тилекке каршы жанымда жардам бере турган адамдар жок видео тартышканга. Буюрса жакынкы аралыкта тартабыз. Кайсы блогерлердин ишин баалайсыз? Сиз баалаган блогерлер? Мен баалаган блогер Айдарды ишин. Ал өтө жөнөкөй Шайыр, шайыр. Өзүн жөнөкөй алып жүрөт, башкаларга салыштырмалуу. Башкалар мисалы көрүп эле жүрөм, алар мындай адамдар учурашса башкача бир керсейип учурашат да. Ошондой сыяктуу да. Та башка блогерлерди көрбөйм деле. Кыздардычы? Кыздарды мен көрбөйм. Жаш кыздар көбүрөөк чыгат. Көбүнчө балдар деле көрөм. Балдар деле. Тиктоктон деле балдар деле көрөм көбүнчө. Алдаңызчы. Жок, мындай болот, албетте. Чыгып калган учур болот, бирок аягына чейин көрбөй жылдырып кетип башкасын көрөм, балдар. Мен ушу блогер кыздар жөнүндө сурагым келип турат. Мырзалардын жеке ою болот да. Сиздин оюңуз кандай? Бүгүнкү күндө кыргыз кыздар көбүрөөк ушул жака басым жасап, өзүңүз деле укпасаң, көрбөсөңүз дагы улуг атсаңыз керек, кыздар мындай туура эмес деп болгондо. Албетте. Биз кандай десек, эми жаңылыштык келтирип аткандар болуп атат, бирок адам болгондон кийин сөзсүз жаңылыштык болот. Ал нерсе менен адамды жаман дегенге болбойт негизи. Ал адамды жаман дей берсек, ал өзгөрбөйт. Андан көрө жакшы тарапка өзгөртүш үчүн жакшы сөздөрдү айтыш керек. Андыктан өзгөрөт деп ойлойм. Мисалы, ууру кылган адамды, бир ууру кылган адамды кайра-кайра ууру дей берсең, ал тажап кеткенинен жөндөн-жөн эле ууру болгончо уурда ууру болоюн дейт. Анысы кандай? Бир гана ката кетирип, жаман көрүнүп калган адамды жаман дей берсек, ал дагы мени баары бир жаман дейт экен деп жаман нерселерди тарта баштайт. Андыктан өзүбүз жакшы сөз сүйлөп, жакшы сөздөрдү жазышыбыз керек деп ойлойм. Аскарды айтсаң, негизи эле өзүңүз айтып калдыңыз, ден соолугуна байланыштуу оор жумуштарды жасаганга болбойт деп. Бирок бир кол менен дагы көпчүлүк жумуштарды аткарганга үйрөнүп калсаңыз керек. Албетте. Ден соолугум ушундай деп эле мен кол ушуруп отуруп калган эмесмин. Бутум операция болгучакты мен өзүм спорт менен машыккам. Грэплинг. Операция болгондон кийин ал жака уже мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Негизи ал жака аябай каалоом бар болчу. Андан тышкары ат минип улак ойночумун. Кыскасы, мындайча айтканда, ден соолугу таза адамдардан кем калчу эмесмин. Баардык жагына активный болуп жүрчүмүн. Мен өзүм жанымда жүргөн айылдаштар деле таң калчу. Сен ушундай баардык жака активныйсың деп. Мынакей сизге мотивация берип, күч-кубат берип, жакшы сөздөрдүн арнап, кел Аскат дагы аракет кыл деп сизге күч-кубат берип турган адам ким? Чынымды айтсам, мага эч ким антип күч-кубат бербейт. Тескерисинче жаман сөздөрдү айтат, сен колуңан эч нерсе келбейт деп. Бирок чындыкты өздөрүнө айтсаң, туура эмес кабыл алат. Сен биз жөнүндө туура эмес айтып атасың деп. Бирок жаман сөз айтса дагы, ал мен үчүн өзүмө мотивация катары кабыл алам мен ошол нерсени. Алар жаман сөз айткан сайын, мен наоборот ошолорго мындай аракет кылып, мындайча айтканда, максатыма жетип далилдегим келет аларга ошо. Үйдөгүлөрдөнчү? Үйдөгүлөр менен деле көп сүйлөшпөйм. Көбүнчө апам баары бир эне деген баласын аябай карайт. Кабатыр болот, мен бияка келерде дагы сен ал жака барганда эмне кыласың, кантип иштейсиң деп бир аз кабатырланды, бирок мен
сиз кармап отура берсеңиз мен ошол бойдон отура берем, андан көрө мен өзүм аракетимди кылайын, барайын дедим. Анан келдик. Кайсы айылдан келдиңиз? Нарын Актала районуна караштуу Ленин деген айылда. Жакшы экен. Бул жака келгениңизге мынакей азыр убакыт болуптур. Азыр үйдө элесизби же майда жумуштар менен алектенесизби? Азыр болсо анча мынча нар жак бер жакка чыгып, тиктокерлер менен сүйлөшүп, видео тартканга аракет кылып атам. Алар деле жаңы баштаган тиктокерлер, андыктан буюрса чогуу кетебиз. Жакшы. Мынакей азыркы этапта өзүңүз көрүп атасыз, көпчүлүк кыздарыбыз ушунчалык Кыргызстанда өмүр өтүп, канча деген өлкөлөр атын таанытып жүрөт. Албетте алардын арасында мырзаларыбыз дагы бар. Ошо Кыргызстан үчүн эмне болгуңуз келет? Эгерде сиздин колуңуздан келсе, кайсы тарабын өнүктүргүңүз келет? Мырзалардын биринчи милдети да өлкөнү өнүктүрүү, ага жардам берүү. Албетте. Мен эгерде ушундай колуман келип турса, Кыргызстандын баардык жагына жетишпеген нерсени кылып берүүгө аракет кылмакмын. Мага ал нерсени кылыш үчүн депутат же башка президент болуш керек эмес. Ал эми ошол каражат менде болуп турса, мен президент болбой туруп, ошол нерсени кылып бермекмин. Мага ак үйгө барып отуруштун дагы кереги жок. Кыла турган адам эч нерсени айтпай туруп кылат иш менен. Ал эми сөз менен кылгандарга сөз жок. Алар көнүп калышкан. Сөз менен элди жыргатып, жерди гүлдөтүп болгондор дагы көп, Асхат кел андан мынакей эме куруп турасыз, анан чакырганда айтып калыңыз, кандай болот, бир аз тартынам деп. Өз мүнөзүңүз кандай? Өзүм азырынча айылда өзүм эч ким менен сүйлөшпөй, үйдөн чыкпаганга тартынчаак, уялчаак болуп калгам. Көп сүйлөшө албай, эми бир аздан көнүп келатам адамдар менен сүйлөшкөнгө. Аябай эле уялчаакмын. Буюрса бул нерсени да сүрдү да жеңебиз. Эң жакшы, буюрса жакшы тилек болуп турса, баардык нерсе ишке ашат дейли. Анан тикток аркылуу көпчүлүк айтып калып, акча тапса болот деп. Сиздики кандай? Жаңыдан билиш атасызбы? Болот деп мен азыр 11 миңге жетип калдым. Бирок менден аздар айтып атат, подписчик аздар, акча тапса болот экен, таап атабыз дейт. Бирок мен билбейм азырынча. Көрөбүз бара-бара. Негизи мындай реклама кылып тапса болот. Реклама кылып тапса болот. Тиктоктун өзүнөн тапса болобу жокпу, аны айта албайм. Жакшы. Кайсы сайттарда дагы активдүсүз? Инстаграмда азырынча активдүү эмесмин. Ошол экөө эле бар менде азырынча. Ошол эки жактан жакшы алып кетсем дейм. Андайка Асхат, азыр сиз айтып атасыз, тикток аркылуу деп, тикток аркылуу, инстаграм аркылуу. Эгерде ушул эки нерсе тең болсо, эмне кылабыз? Башка жолун издейбиз, албетте. Башка жолун издеп, мисалы мен деле азыр бутум оор жумуш кылганга болбой калды. Мен азыр уже башка жолун издеп атам. Андыктан ал тикток менен инстаграм жабылып кетсе, биз токтоп калбайбыз, башка жолун издеп ойлонуштурабыз. Ал жактан дагы бир жакшы нерсе кылганга аракет кылабыз. Жакшы. Мынакей азыркы учурда сиз 19 жаштасыз, 19-20 жаштасыз. Ушул вакытка чейин сизди кубандырган, анан өкүндүргөн, качан болду эле, эмне болду эле? Кубанган учурубуз, анан өкүнгөн учурубуз. Көбүнчө өкүнөт экен. Кубанган күнүм азырынча боло элек. Мен качан гана апамды жакшы сыйлап, жакшы уул болгондо гана мен ошондо гана кубанам. Ошол апамды сыйлай албай, кээде эмнеге ушундай кылып төрөп койдуң деп айткан сөздөрүм үчүн азыр өкүнөм. Кичинемде ошондой көп сөздөрдү айткам, бирок мен ушундай экениме чыдап, таштап кетпестен ушинтип чоңойткон апама чоң рахмат.
Анакей ушул энебиз барбыз бактылуубуз, энеге жеткен да бар, жетпеген да бар. Эненин колун кармасам деп зар болуп жүргөндө да карабыз да бар. Ошондо апаңыз бар, сиз ар бактылуусуз. Өзүңүз деле көрчүсүз, канчалаган мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы дүйнөнү дүрбөлөң кылып, дүйнөгө аты таандырган белгилүү инсандарыбыз бар экенин билесиз, буюрса баардык нерсе жакшы тилек кылып туралы. Аскат, дагы да болсо сизге ийгиликтерди каалайбыз, биз сизге жол көрсөтүп берип, азыр эми бул менин менен болгон маегим сизге келечегиңизге жардам берет деген ойдомун. Дагы да болсо камера менен иштөө, эл менен сүйлөшүү, маек куруу, эч тынбаңыз. Бул албетте колунан келет рубрикасы. Аракет кылсак баардык нерсе колубуздан келет. Ал эми Аскат менен азыркы учурда бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга, эгерде биздин катарыбызда мүмкүнчүлүгүм чектелген, мен эч жакка чыкпашым керек, мен уялам дегендерге сизден дең күч катары жакшы бир сөз болсунчу. Албетте. Ден соолугум ушундай деп отура бербестен, ар кимдин ден соолугу ар кандай, эми меникине окшош болбошу мүмкүн. Бирок жөн отура бербестен жолун издегиле. Эч убакта тартынбагыла, уялбагыла. Башкалар мага жаман сөз айтат деп ойлобогула. Ар дайым өзүңөрдү эч жерде түшүрбөй, ар дайым жылмайып гана жүргүлө. Көчөдө жүргөндө дагы жылмайып жүргүлө. Башкалар силерди көрүп алып, могу жылмайып, ушундай бактылуу болуп жүрөт. Биз болсо жумуш деп, настроение болуп жүрөбүз деп уялгыдай болсун. Ошондой эле кыргыз элине кайрылуум бар эле. Мени көрүп жатсаңыздар, колдоп, коштоп коюңуздар. Биз дагы буюрса Кыргызстандын жакшы блогерлеринен болобуз. Сиздерге дем күч жана мотивация берип турган адамдардын бири болобуз деген ишеничтемин. Мынакей достор, жаш болсо да Аскаттын айткан сөздөрү сиздерге дагы кандайдыр бир дем күч берди деген ойдобуз. Эгерде сиз дагы жогоруда Аскат айткандай энекеңизге болгон сүйүүңүз канча күч экенин дал ушул комментарий бөлүмүнө жаза кетсеңиз, арасынан биз жакшысын тандайбыз, дагы кийинки маектештүү адамыбыз дал ушул сиз болуп калышыңыздан ыкмал. Андыктан чамдаңыз, сиздер менен таңдырым боло, амандашканча сак саламатта.